Европанын шаарларындагы көчөлөрдө кездешүүчү таштан салынган жол Баткендин Дөбө айылында салына баштады. Республика боюнча пилоттук негизде салынып жаткан таш жол асфальтка караганда сапаттуу жана алда канча арзан болот дешет жол куруучулар. Анткени курулушта колдонулуучу таш Баткенде керегиче бар. Биздин районда таштардын сапаты жакшы чыгып атат. Өзүңүздөр жана заводдон да айтышты. Таштын сапаты жакшы. Негизги эле бул материал бул эмеге бул жолго материал өзүбүздөн чыгып атат да. Асфальт кылыш үчүн биз материалды мисалы битумду чет мамлекеттен ташып киребиз. Бул жерде таш жолдо таш өзүбүздүн тоолордон жардырылып, алынып, анан заводдо обработка болуп жасалып жатат бүгүнкү күндө. Сыноо иретинде курулуп жаткан таш жол жалпы 3 километр аралыкка салынат. Бул жолдун курулуусунда айылдын көркү эле эмес, жумуш орундары да түзүлдү дейт Баткен районунун акими. Бул долбоор президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин Баткен областы жана Баткен районунун өнүктүрүү программасынын алкагында жүрүп жаткан жумуш. Таш мисалы үчүн бекер заводдорду эле көбөйтүп туруп турмушка ашыкса болот да. Ошол эле мезгилде биздин жергиликтүү тургундар дагы жумуш менен камсыз болуп атат. Жакынкы эле жердеги тоону жардырып, андагы ташты атайын заводко алып келип, анын бурчтарын чыгарып, жолго төшөөгө ыңгайлаштырылат. Заводдо күнүнө 30 чарчы метрге жетүүчү таш кесилип даярдалат. Эми мына каттык таш экен, шуну бир 30 квадрат чыгарып атабыз бир күндө. Эми муну карап атабыз, мына ташты. Бул сал жумшак, шуну лабораториядан өтсө, ушу көбүрөөк чыгат, эми 100 квадрат чыгат. Муну ташты бир жүкү менен бастырып көрдүк, неровный жерде. Мына мындай плотный коюлмаган жерде. Көп жерде коюп туруп, сынган жок. Тоо ташка бай Кыргызстан үчүн таштан жол салуу экономикалык жактан пайдалуу жана кыш мезгилинде да курулуш токтобойт. Эгерде Дөбө айылына сыноо иретинде салынган таш жолдун сапаты жакшы болсо, анда өлкө боюнча ички жолдорго асфальт эмес, таш төшөлмөкчү.